Урматтуу туугандар, Оштун четиндеги Кеңеш айылынан жер издеп аткан болсоңуздар, мына сиздерге сонун жерди сунуштайбыз. Бул 15 сотик жер тилкеси 200 000 АКШ долларына бааланып атат. Анан жер бөлүнүп сатылабы, сатылбайбы ал жактарында сүйлөшүп көрөсүздөр. Балким бөлүнөт, балким целый сатылат. Мына түз келип бул эми коммерческий багытта. Ошону эске алып коюңуздар. Кеңештин эле жанагы центриндеги светофордон арабанды көздө 100 метр эле өткөнүңүздөрдө мына оңго бурулуп деле келсеңиздер болот, же болбосо мына колум көргөзүп аткан ылдыйдагы көчөдөн да келсеңиздер болот. Тагыра ушундай сквозной жайгашкан жер экен да. Бул жагы негизи мечит, мектеп, бала бакча, дүкөн, маркет бардыгына жакын. Жаныңыздарда маркет бар, бул жагында айыл өкмөт бар туугандар. Айыл өкмөттүн эле маңдайында, ошону ориентирге алып келе бересиздер да. 55 кошкон жер, мына көрдүңүздөрбү? Суу, свет, электр линиялары келген. Эми бул жер буга чейин жанагындай универмаг болуп иштеп турган экен. Мына бул жагы жерлери стяжка калың бетондор менен жерлери жабылып турган экен да. Келип өзүңүздөр бизнес багытында сонун кылып пайдалансаңыздар болот. Эми бул жер коммерциялык багытта болгон үчүн эми промзонада бул жерге медресе, мечит салып койсоңуздар болот, же жеке ушундай окуу борборлорду, бала бакчаларды салып койсоңуздар болот, чакан тигүү цехин куруп койсоңуздар болот. Эми багыттар көп да туугандар. Бул жагы 62,5 метр. Мына бул жагы. Бул кошуна менен ортоңуздарда ушундай көчө, орундук калтырылган. Бул ылдый жагы ушул эми мына фундамент бүткөн жагынан. Анан бул жагы кетет. Бул жагы 25 метр туурасы. Наркы тараптагы, параллельный тараптагы узуну 58,7 метр экен туугандар. Өйдөсү көчө жагы 25,22 метр болсо, ылдый жагы 25 метр экен да. Ушундай бир аз эме болуп турат экен. Эми бирок 15 сотик экен. 200 000 долларга, андыктан чамдаңыздар. Документтери так экен, дароо өзүңүздөргө оформление кылып алсаңыздар болот. Мына сонун жер экен да. Өйдө тарабына да кичине чыгып көргөзүп коелу. Бул жагы мына ушул болжолдуу түрдө ушул кырдан кетет. Мына бул жакта кошуналардын экөөңүздөрдүн ортоңуздарда ушундай орундуктар калтырылган. Анан төр тарабындагы чек арасы күрөң. Кичине асты күйүп калган столбаны көрдүңүздөр. Ошол жерден чек аралар эсептелет. Эми бул жакта мына керметов турат. Кенен заң кайган. Сонун жерде. Андыктан чалыңыздар, ушул жер сиздерге насип кылган болсун. Келип акырын бизнести, тиричиликти баштаңыздар. Ассаламу алейкум.